Батыштын бийик стандарттары эми Кыргызстанда. Бишкек шаарындагы Борбордук Азиядагы Америка университетинин жаңы окуу корпусунун расмий ачылышы эртең боло тургандыгына карабай, студенттер быйылкы окуу жылын жаңы курулган имаратта башташкан. Студенттердин бул тууралуу ой-пикирлерин биздин кабарчыбыз угуп келген. Заңгыраган жаңы залдар, аудиториялар, китепкана, көзөмөл жайлары жана түркүн түстүү заманбап дизайндар көзгө чагылышат. Мунун бардыгын Кыргызстандын алдыңкы бир окуу жайында студенттер үчүн чебер колдор менен жасашкан. Ал эми буларды бүгүнкү күндө айтылып жүргөн социалдык жоопкерчиликтүү компаниялардын каражаттарына бүткөрүлгөн. Очень уютно, очень комфортно. Эгерде эски кампус менен жаңысын салыштырып көрсөк, мурдагы имаратыбыз өтө кичине жана студенттерге бөлмөлөр жетчү эмес. Жаңы кампустун ичи кенен, баарына орун жетет. Бөлмөлөр ар кандай, окууга ыңгайлуу, кичинесинен чоңуна чейин бар. Жана заңгыраган конференция залы дагы курулган. Незаметно, прям с утра до вечера студенты здесь находятся. Помещений там не хватало. Өтө жайлуу жана өтө ыңгайлуу, баардык шарттар түзүлгөн. Былтыркы семестрдеги мурдагы корпуста окуган чет өлкөгө кетчү студенттер эми жакшы шарттарда окушуп, мыкты билим алышат. Быйылкы жылы бизде баары бар. Бул жерде таң аткандан кечке чейин студенттер болот. Өзүнчө эле өзүн өзү өздөштүрүүгө мотивация. Это очень круто. Келечектеги Борбордук Азиядагы Америка университетинин студенттерине меценаттар дагы жардам беришүүдө. Кумтур компаниясы жаңы имараттын курулушуна $300 000 каражат гана бөлүп бербестен, кечээки мектепти аяктаган 3-чү окуучуга бул Кадыр Барктуу университетинин даярдоо курстарында окуусу үчүн кымбат контракттарын төлөп берди. Малик Дыйканбаев алардын бири. Америкалык университеттин келечектеги студенти. Ал Ысык Көл облусунун Түп районунун тургуну. Томолой жетим, бирок ага бардык жагынан жардам берип келген чоң үй бүлөдө жашайт. Мен жаңы Муун академиясы тууралуу уктум. Ал жакка тапшырып, билим алгандан кийин Борбордук Азиядагы Америка университетине өтүүгө жана келечекте ал жакта окууга шарттар болот экен. Ага чейин эле Америка университети менин кыялым болчу. Демек кыялдар дайыма орундалат экен. Ага ишенип, аракет кылып умтулуу керек. Жаңы Муун академиясын Америка университетинде даярдоо курстары деп аташат. Анда келечектеги студенттерге университетте бул билимсиз окууга мүмкүн болбогон англис тилин жана башка зарыл предметтерди окутушат. Жыл сайын өлкөбүздүн 9 аймагынан 70 талапкер академиядан окууга толук стипендия алышат. Мына эң ири Алтын кен ишканасы дагы Ысык Көл облусунан 3 окуучуну өз камкордугуна алды. Айта кетчү жагдай толук стипендия, окуу төлөмдөрү жана жатакана тамактануусу кошулуп, бир балага $5 000 сарпталат. Кумтор ишканасы көптөн бери Борбордук Азиядагы Америка университети менен кызматташып келет. Биз жаштарга билим алуусуна багытталган бир топ долбоорлорду ишке ашырдык. Биз азыр университеттин жаңы имаратында, жаңы корпусунда турабыз. Учурда заманбап, заңгыраган кампуска өз салымыбызды кошконубузга кубанычтабыз. Биздин компания $300 million каражат бөлүп, ага бул корпустун лабораторияларына жабдыктар алынмакчы. Мы покупаем оборудование для лаборатории данного кампуса. Бул лаборатория Америка университетинин сыймыктанчу бөлүгү. Баарына белгилүү болгондой, Кумтор Gold Company стратегиялык токен компаниясы экологияга өтө көп көңүл буруп келет. Жоопкерчилиги бар компаниялар жаратылышты коргоо керектигин билишет жана бул лабораториялардын биринчи максаты экология жаатында келечектеги адистерди даярдоо гана эмес, өз иштерин мыкты билип, табигатка этияттык менен мамиле кылуусун камсыздоо. Анткени Кумтөр ишканасынын университетке куруп берген лабораториясы батыштын эң жогорку стандарттарына туура келет. Биз качан Борбор Азиядагы Америка университетинен сунуш арыздарын алганда тыкыр карап чыгабыз. Анткени алар Кыргызстандагы баардык иштерин мыкты жасаарын билебиз. Алар биздин жаштарга билим берип жатышат. Кумтөрдүн туруктуу өнүктүрүү ишмердүүлүгүндө жаштардын билим берүүсүнө салым кошуу приоритеттүү болуп эсептелет. Себеби келечекте биздин өлкөбүздө жаштар көтөрөөрүн көрүп турабыз. Бүгүн биринчи жолу ушул болуп жатат. Биз балдар менен таанышып, алардын эмне менен келгендигин, кандай жардам бере алабыз дегендей брейншторминг өткөрүп жатабыз. Азыр биз суроолорду бөлүштүрдүк, эми келечекте координация кылып турмакчыбыз. Бүткүл дүйнөнүн экономисттери жана окумуштуулары өз өлкөңдүн өнүгүшүн кааласаң билим берүүгө жана жаштарга күч жумшоо керектигин билишет. Мына Кыргызстандын башкы меценаты болгон Кумтор Gold Company ишканасы дагы башка ишкерлер менен биргеликте жаңы окуу корпусунун курулушун гана бүткөрбөстөн келечекте мамлекетибиздин экономикасын көтөрө турган өлкөбүздүн таланттуу балдарынын билим алуусуна жыл сайын жардам берип келишет.